Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер. Менин атым Мэри Бекешева. Мен акыркы 8 жылдан бери Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын медиа адиси болуп иштеп келатам. Бул уюмда биз мен иштеген ошол конкреттүү долбоор ошо майыптыгы бар адамдардын укуктары жана аялдардын укуктарына багытталган. Ошол себептен мени ушул сессияны модератор кылып чакырышты окшойт. Биз бул эки тема тең, майыптыгы бар адамдардын майыптуулук темасын негизи Кыргызстандагы маалымат каражаттарында чагылдыруу дагы, гендердик маселени чагылдыруу дагы абдан актуалдуу тема деп эсептейм. Себеби азыркы биздин Кыргызстандагы журналистика жазып аткан материалдарда мурунку бир 4-5 жылдагыга салыштырганда албетте абдан көп өсүүлөр бар. Биздин журналистика барган сайын гендердик жактан сезимталдуу болуп барган сайын өсүп өнүп, биз 4-5 жыл мурун колдонгон туура эмес жана туура эмес стереотиптерди, гендердик стереотиптерди барган сайын азыраак колдонуп баратабыз. Бирок ошонун баардыгын тең жеңип чыктык деп айта албайбыз. Ушул эки теманы биздин бүгүнкү спикерибиз Айзада Калканбаева терең ачып бермекчи. Айзада Калканбаева жөнүндө айтсам, бул кыз Кыргыз медиа KG сайтынын башкы редактору, ошондой эле Сусамыр FM жамааттык медиасынын негиздөөчүсү, өзү акыркы жылдары гендердик багытында абдан көп тренингтерди өтүп келатат. Ошондой эле жамааттык медианы бутка тургузуу, кантип аны өнүктүрүү багытында тренингтерди Кыргызстандын ичинде, ошондой эле Монголияда, Казакстанда дагы аларга дагы үйрөтүп келатат экен. Айта кетчү нерсе, жамааттык медиа Борбордук Азия чөлкөмүндө Кыргызстанда абдан күчтүү өнүккөн. Жана башка мамлекеттер Кыргызстандан үлгү алып, Кыргызстандан үйрөнүп аткандагы учурда. Ал эми Айзада болсо ошол Казакстанга, Монголияга дагы кыргызча, орусча, англис тилинде дагы тренингтерди өтүп келатат. Анда сизге сөз, Айзада. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Сиздер менен жолугуп жатканыбызга кубанычтабыз жана бүгүн ушул өзүм билген билимдерди, өзүм билген тажрыйбаларды кесиптештерим менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк берилгендиги үчүн дагы абдан кубанычтамын жана ыраазычылык билдирем. Бүгүн мен ушул гендерге сезимтал журналистика жана аны биз кантип өнүктүрсөк болот, бүгүнкү күндө материалдарды даярдоодо гендерге сезимтал кылып жазуу үчүн эмнелерди колдонсок болот, кантип туура жазсак болот, ал үчүн гендерге сезимтал журналистикага кантип жете алабыз, жана ошондой эле майыптык темаларды чагылдырууда эмнелерге көбүнчө көңүл бөлүшүбүз керек, ушул темаларга токтолом. Мэри эже айтып кеткендей эле, мен ошо акыркы жылдарда, акыркы 3 жылда биз ушу гендер боюнча долбоорлорду ишке ашырып келатабыз. Ал долбоорлордо жалпысынан ушу гендерге сезимтал материал жазууга басым жасап жатабыз. Быйыл дагы биз ушул чоң бир долбоордо иштеп жатабыз. Бул жерде да кесиптештерим отурат. Ушул кесиптештерим менен чогуу биргеликте ар бир медиа уюмдун журналисттери үчүн, алардын уюмдун ичинде өзгөрүүсү үчүн жана жеке инсан катары гендерге сезимтал болуусу үчүн дагы окутууларды жүргүзүп, ушундай модульдарды өткөрүп келдик. Ошол өзүбүз иштеп келген тажрыйбаларым менен бөлүшүп, анан кеп кеңештеримди айтып кетейин деп жатам азыр. Негизи гендерге сезимтал журналист болуу үчүн биз ушу гендердик теңчилик деген эмне экендигин биринчи өзүбүз түшүнүп алышыбыз керек да. Анткени гендер деген сөздү укканда эле бизде коомдо азыр ушундай негативдүү түшүнүк бар да. Гендер дегенде эле дароо эле ой кетет.
бул кыздардын же болбосо аялдардын укугун силер көтөрүп жатасыңар. Баягы эле аялдар жөнүндө тренингке баратасыңар, же болбосо аялдар жөнүндө окутууну, аялдардын укугун эле айта бересиңер деп ушундай гендерди ушундай түшүнүшөт да. Бирок негизи гендердик теңчилик деген бул аялдардын жана эркектердин бирдей укуктук статусу жана аны бирдей ишке ашыруу экендигин биз унутпашыбыз керек да. Ошо тең укуктуулукту жана аны бирдей ишке ашыруу үчүн албетте журналисттердин ролу абдан чоң деп эсептейбиз да. Гендердик теңчилик болсо ушул бул адамдарды жынысына карабастан анын мүмкүнчүлүктөрүнө карап, алардын мүмкүнчүлүктөрүнө карап мамиле жасоо жана ошондой эле ар кандай коомдун ар кайсы чөйрөлөрүнө катыштыруу жөндөмдүүлүктөрүнө жол ачып берүү болуп эсептелет да. Гендердик теңчилик деген эмне деп билип алгандан кийин биз ошо гендердик басмырлоо деген эмне экендигин билишибиз абдан маанилүү журналист катары. Гендердик басмырлоо деген бул ушул жынысына карап сен аялсың же эркексиң деп туруп анан ошонун кызыкчылыктарын, анын укуктарын чектеп коюу болуп эсептелет да. Чектеп коюу бул ар кандай аракеттер, сөздөр, туш тараптан мындай давление кылуу, мунун баардыгы тең ушу гендердик басмырлоого жатат да. Бирок көпчүлүк учурда эле биз басмырлоону физикалык жактан басмырлоолорду аябай көп кабыл алабыз да. Бул бул басмырлоо. Бирок эмоционалдык жактан, психологиялык жактан басмырлоо, муну биз көпчүлүк учурда мындай көп маани бербей келебиз. Негизи медиада гендердик теңдүүлүк деген эмне деген суроого келсек, бул ушул медиа чөйрөсүндө жалпы медиадагы мүмкүн ал жарнама болобу, медиа материал болобу, жаңылык болобу, же бир терең жазылган статья болобу, ошо кайсы бир медиа материалдын ичинде аялдар менен эркектердин бирдей мүмкүнчүлүктөрдө чагылдырылышы биз медиадагы гендердик теңдүүлүк деп айтабыз да. Анан биз үч нерсеге, үч көрсөткүчкө карайбыз да. Биринчиси бул медиадагы үнү, аялдардын жана эркектердин. Бул үнү дегенде биз алардын канча пайызда эркектер, канча пайызда аялдар берилип жаткандыгын түшүнүшүбүз керек. Экинчи образы да, кандай образда берилип жатат. Эркектерди биз дайыма жетекчилик, эксперттер ушундай кызматтарда катары көрсөтсөк медиада, жаңылыктарда деле мисалы, ал эми аялдарды болсо көбүнчө үй кожойкеси же болбосо балдарды тарбиялоочусу же мугалим, жөнөкөй мугалим катары көрсөткөн учурлар көп болгондугу аныкталган да. Анан үчүнчүсү бул позитивдүү ролдорду кантип жаратып жатабыз. Бул эркектерге дагы тиешелүү, аялдарга дагы тиешелүү да. Позитивдүү роль деген бул ошол өзүнүн күчү менен, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен кандай ийгиликтерге жетише алды жана коом үчүн кандай үлгү болуп бере алат. Ушул нерсеге көңүл буруп карашыбыз керек. Анан азыр деле баарыңыздарга мындай ойлонуп көргүлө деп айтсам болот. Элестетип көрсөңүздөр, жарнамаларда кандай образда эркектер жана аялдар көрсөтүлөт да. Мен бир аз 2-3 жума мурда бир рекламный баннер көрдүм да. Бишкекте мындай урушпагыла деген баннер көрдүм да, строительный компаниядачы. Ал жакта аялы мындай кыйкырып аткан, күйөөсү болсо турат да, күнөөлүүдөй болупчу. Урушпагыла, квартира сатып алгыла дейт да. То есть бул жерде дагы бир посыл жатат да. Башкача айтканда биз муну байкабайбыз, бирок билинбей эле бизге сиңип атат бул нерсечи. Демек, аялы күйөөсүнө мага үй сатып бербейсиң деп дайыма давление кылат да, күйөөсү болсо дайыма ошон үчүн өзүн күнөөлүү сезет да. Бул информацияны биз коомчулукка, ушу коомдук пикирди жаратуу үчүн ушундай болуп берилип жатат. Мисалы, жарнамада ушуну айтсак болот. Сериалдарда жана фильмдерде кандай образдарда берилет эркектер жана аялдардын образдары. Мультфильмдерде мисалы, көп эле мультфильмдерди биз бала кезибизден эле көрүп келгенбиз. Ал жерде принцессалар отурат, принца на белом коне күтүп отурушат. Анан ал келет, өзүнүн замагын алып кетет. Ушундай образдарды көп жаратканда кичинекей кыздар кичинесинен эле принцесса болгусу келет. Алар чоң мындай бальный пышный көйнөктөрдү кийип, ошондой болгусу келет. Эркектер болсо, эркектерди дайыма эр жүрөк атка минип чуркап келген, дайыма жардамга келген, эгер анын колу
жылдан такыр мындай дайыма күчтүү болуп баардык конфликтти чечиш керек. Эгер чече албай калса, ал үчүн бул мындай бир чоң жоготуу катары эсептелет да. Анан биз көп эле тренингтерди, окутууларды өткөрүп, көп адамдар менен баарлашканда дагы ушуну айтат да, эркектердин үстүндө дагы басмырлоо абдан көп да. Коомчулук тарабынан басмырлоо абдан көп. Башкача айтканда, ушу эркектерден күтүүлөр абдан көп. То есть ал баардык нерсенин баарын бүтүрүш керек, баардык жерде эр жүрөк болуш керек, баардык жерде күчтүү болуш керек, чоң жакшы жумуштарда иштеш керек деген түшүнүктөрдү таңуулап, коом ошондой нерселерди күтөт. Бирок ошону бере албаган эркек ар дайым өзүн коомдун ичинде, үй бүлөсүндө жаман сезип, анан мындай психологиялык давленияга дагы, басымга дагы туш болуп келет да. Жаңылыктарда десек, ушу аялдарды, эркектерди кандай образда жаңылыктарда көргөзөбүз? Өзүңөр байкап көрсөңөр, эксперттик ойлорду сураганда көбүнчүсү биз эркек кишилерди сурайбыз да. Ал эми аял кишилерден дагы ошо издеп көрүп, аракет жасап, аны дагы чыгарса болот да. Демек, ушундай модельдерди таңуулап көрсөтүү менен биз ошо коомчулукта пикир орной берет экен да. Орнойт, анан ошону менен анан кылымдан кылымга өтүп атат да. Бирок биз айтып коюшубуз керек, гендердик ролдор булар убакыт өткөн сайын өзгөрөт да. Эгерде мурунку заманда баягы таш доорунда деп коелу, баягы аялдар үйдө хранительница, очага болуп отурган болсо, эркектер барып бир нерселерди, жаныбарларды өлтүрүп, тамак аштап келген болсо, заман өзгөргөн сайын, доор өзгөргөн сайын гендердик ролдор өзгөрүп жатат да. Ошол нерсени биз мойнубузга көпчүлүктө, коомчулукта алгысы келбейт. Бирок биз медиа катары материал даярдаганда биз ошол нерсенин баардыгын эсепке алышыбыз керек. Андан кийин эң башкы нерсе бул медиада, материалдарды чыгарууда гендердик стереотиптерди колдонбоо бул маанилүү ролду ойнойт. Стереотип деген бул калыптанып калган ой пикир да. Бул кайсы бир эмоцияларга таянганда гана келип чыгат. Гендердик стереотип көпчүлүк учурда салт менен стереотипти алмаштырып коюшат. Бирок гендердик стереотип болсо, бул ошо маалыматтын, тажрыйбанын аз болгондугунан, анан жана мурдатан бери калыптанып калган ой пикирди гана биз стереотип деп айтабыз. Журналист катары биз ошол стереотип эмне экендигин, сексизм деген эмне экендигин, ал эми каада салт менен кандай айырмасы бар экендигин билип алгандан кийин айырмалап, бул жерде абдан мындай тонкая грань бар да, ушул нерселерди айырмалай билүү абдан маанилүү да. Ал үчүн мен өзүбүздүн тажрыйбабызга карасак, ошо журналист дайыма ошо гендер жаатында билим алып туруусу маанилүү экен да. Ошол жөнүндө адабияттарды көп окуп, ал жөнүндө окутууларга катышып, андан кийин гендерге сезимтал боло баштайт экен да. Биз өзүбүздүн жеке тажрыйбабызга таянып айтканда. Стереотипти айтып кеттим. Анан гендердик стереотип эмне үчүн пайда болгон десек, бул ошо тарыхтан бери ошо аял менен эркектин жыныстык өзгөчөлүгүнө карап эле калыптанып калган ой пикирлер да. Бирок биз жыныстык өзгөчөлүгүнө карасак, мисалы, ар бир адам индивидуалдуу да, ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир бала, мисалы, абдан күчтүү болот, ал физикалык жактан күчтүү болот да. Ал мындай физикалык күчү чыккан, ушундай кара күчкө керектүү жумуштарды аткарат да. Кээ бир балдар болсо, тескерисинче ал нерсеге тартпайт да. Кара күчкө тартпайт, аныкы мүмкүн бир чыгармачылыкка тартат, же дагы бир кийимдерди жасоого тартат, дизайнерликке тартат да. Бирок коомчулук эмне кылат? Коомчулук эгерде ошондой баягы көпчүлүк эркек же кыз тарабынан талап кылган модельдерди аткарбаса, анда коомчулук мындай давление кыла баштайт да ошол адамдарга. Эми гендердик стереотиптерге мисал келтирсек, эркектерге таандык стереотип бул, мисалы, эркектер авторитардуу, башкаларга үстөмдүк кылган, атаандашкан, дайыма жеңишке жеткен катары көрүшөт да эркектерди. Ал эми аялдарды болсо, аялдар демократиялуу, өз оюн дайыма ачык кыйкырып айтып чыгышат деп ойлошот. Социалдык лидер катары ошондой мүнөздөр бар аялдарда депчи. Же болбосо аялдар түшүнүктүү, алар ийкемдүү келишет, анан бир жумуш берсең так аткарат деп дагы ушундай түшүнүктөр бар да. Бирок биз көп эле мындай мисалдарды жашоодо көрүп келебиз. Булар таптакыр карама каршы дагы
чыккан учурлары абдан көп да. Биз мисалы эркектерди эч качан айтпаш керек, алар бул жумушту так аткара албайт, жосо жоопкерчиликтүү эмес депчи. Бирок көпчүлүк учурда жумушка кабыл алууда, же болбосо бир жетекчилерди дайындоодо, ушундайда көп өзүбүздүн деле жашоодо кезип келебиз. Эркекти баягы жетекчиси кылып туруп, орун басары аял кылып, неге дегенде исполнитель аял болот, аял болсо жумушту жакшы аткарат, эркек болсо ал жумушту жакшы аткара албайт деп коюшат да. Ушул нерселер дагы бизде аябай көп калыптанган экендиги келип чыкты. Эми медиалар ушу стереотиптерди, жаратуучу тилди жана образдарды көп колдонушат деген биз дагы бул жерде медиа эксперт Элира Турдубаева эже отурат. Ал эже менен да биргеликте ушу контент анализ жасап көргөнбүз. Биз бир долбоор аткарганбыз былтыр 2 жыл бою ушу гендердик теңчиликти жамааттык медиалар аркылуу жайылтуу деген. Ошол долбоордун алкагында контент анализ жасап чыкканда белгилүү болду да, мындай медиалар көбүнчө кандай материалдарды чагылдырышат дегендечи. Көбүнчө аял укуктарын көтөрүп чыкпайт, аялдардын жашоосун терс жактан сенсациялоонун жогорку деңгээлин көрсө болот да медиаларданчы. Башкача айтканда, мисалы аял киши мындай кылып койду деп аял экендигин баса белгилеп жазган макалалар, аларды заголовокко чейин чыгарган макалалар абдан көп болгон да. Ошондой эле аялдар өзгөрүүнүн катализатору катары көп каралбайт экен да. Көбүнчө эркек адамдарды эксперт катары, ийгиликке жеткен катары көргөзүп, аялдар болсо мындай күнүмдүк жумушта, тигүүчүлүк кызматта, же болбосо мугалимдик кызматта, ушундай медсестралык, врачтардын кызматтарында иштешет деп көбүнчө ушундай образда көп көрүлөт экен да. Анан жеке мүлк катары аялдарды көрсөтүү дагы тилекке каршы көп чагылдырылат экен. Бул жерде биз ар бир медианын скриншотторунан бери бар болчу, бирок бул жерде ал туура эмес болот. Ошон үчүн биз жалпылап контент анализди жалпылап айтып бердик да. Эми гендердик сезимтал теманы чагылдырууда биз журналисттер эмнеге көңүл бурушубуз керек? Эң башкысы бул гендердик линза деген терминди билишибиз керек экен. Муну биз дагы билген эмеспиз, бирок өзүбүз ушул темада иштеп баштагандан бери ушул нерсеге абдан басым жасап калдык. Журналист материал даярдап жатканда гендердик линзаны көзүнө кийип алышы керек. Себеби дегенде ал ошол болуп жаткан окуяны же жаңылыкты аны тереңдетип, анын ар жагында кандай көйгөйлөр жатат, ошолорду ачып бергенге абдан чоң таасирин тийгизет экен. Мисалга айтып кетсек, бир асфальт жол жасалды дейлик. Бир асфальт жол төшөлдү бир чоң көчөдө. Журналисттер барат дагы аны кантип чагылдырат. Бир асфальт жол төшөлдү, аны ким каржылады, канча миллион сом кетти, канча убакытта бүтүрүлдү, жана жергиликтүү бюджет каржыладыбы же мамлекетпи же частный сектор каржыладыбы, ушуга эле токтолобуз да. Бирок ошол эле асфальт жолдон биз энелердин, балдардын, өспүрүмдөрдүн проблемаларын дагы алып чыксак болот да. Кандайча дегенде, мисалы, ошол асфальт жол жасалгандан кийин ал канчалык деңгээлде коляска менен сүйрөп бараткан эне үчүн кооптуу. Биз ошол маселени да карасак болот. Башкача айтканда, гендердик линза бул маселеге башка көз караш менен кароого жардам берет да. Бул көз караш ушу балдар жана эркектер, аялдар жана балдар жана кыздар, аялдар жана эркектер үчүн канчалык деңгээлде ушул окуя пайдалуу боло алат? Бул чечимдер журналистикасына да окшошуп кетет. Бир аз баягы ошонун жыйынтыгы, натыйжасы болуп аткан бир жакшы окуяны, бир жакшы ушундай саамалык болду деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда анын башка тарабын дагы карап көрүүгө жетишишибиз керек. Жанагы айтып кеткендей эле, ошо гендердик линза бул темаларды кеңири жана ушу түпкүрүнөн изилдеп алып чыгууга жардам бере алат. Негизи ЖМКда материалдарды чагылдыруудагы теңдик деген эмне десек, ошол тең салмактуулук. Биз жана айтып кеткендей эле, аялдар менен эркектердин бирдей үндөрдө, бирдей мындай образда ар түрдүү образдарда дагы көрсөтүлүшү абдан маанилүү да. Дайыма моделдүү түрдө образдарды көрсөтө бериш бул ошол коомду бир калыпка салып, ал жактагы ушундай стереотиптүү коомдук пикирди жаратууга чоң салымын кошуп жатат десек
жаңылышпайбыз да. Бул жерде советтерди, кеңештерди айтып атат да, мисалы ар кандай булактарга кайрылыңыз, аялдардын дагы, эркектердин дагы пикирин сураңыз. Эркектер басымдуулук кылган чөйрөлөргө, мисалы саясатка жана экономикага дагы аял адистерди тартып, алар тууралуу дагы материалдарды чыгарыңыз депчи. Анан гендердик теңчилик уюмдарынын көз карашын дайыма билип туруу зарыл. Жана дагы бир нерсе, биз гендерге сезимтал материал даярдоодо өзүбүз дагы кезиктик. Бул гендеристтер, атайын гендердик эксперттер менен өзүбүз даярдаган материалдарды экспертизадан өткөрүп туруу керек экен. Балким биз дагы журналист катары, мурдатан ушундай коомдо тарбияланып калган адам катары биз дагы көп кемчиликтерди кетирип алат экенбиз. Кайсы бир терминдерди колдонууда, кайсы бир окуяларда ушундай бир суроолор жаралып калганда сөзсүз түрдө гендердик эксперттер менен кеңешип, алардын да кеңешин угуп, анан материал чыгарып турса дагы жакшы болот да. Мындай биз дайыма ар бир материал чыгарган сайын дебейбиз, бирок кайсы бир учурларда мындай периодически буну адатка айландырып алыш керек экен. Медиа уюмдун ичинде тандалма бир 2-3 материалды тандап чыгып, ошондо гендердик экспертизага сунушташ керек да. Ошондо гендердик эксперт ал экспертизадан өткөрүп, анан өзүнүн дагы бул жерде мындай болуп тур деп сунуштарын айтып кетет да. Медиалар ушу аялдар менен эркектердин, балдар менен кыздардын жетишкендиктерине бирдей көңүл бурушу керек да. Анан салттуу эмес ролдорду, тармактарда эркектердин үнүн дагы берүүгө умтулушу керек. Мисалы биз өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп кетсек, биз жамааттык медиада материалдар чыгарабыз. Бул болсо алыскы аймактарда, айылдарда болуп жаткан жаңылыктарды сайтка чыгарабыз да. Ошондо биз кандай материалдарды чыгарган элек да, бул позитивдүү ролдорду жайылтыш үчүн да. Мотоциклчан Малдоктур деген материал, мисалы, ал болсо ушул Ысык көлдүн бир алыскы айылында бир малдоктур эже бар. Ал болсо мотоцикл айдап алып, ошол айылдагы малдардын баардыгын дарылап, аларды керек болсо ушу оор операцияларда жасаганга чейин мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол эже абдан жакшы мындай мотивация берген сөздөрдү айтып, ушундай өзүнүн материалына камтыган да. Андан тышкары бизде дагы бир алыскы айылда курак менен алектенген дагы бир бала бар. Ал болсо ушунчалык анын жасаган курактары бир дизайнерлердин курактарынан дагы өтүп кетет да. Ушунчалык башкача көз караш менен жасаган, анын ушундай жөндөмдүүлүктөрү бар. Бирок ал дагы ушундай ролдордо биз материалдарды берип турсак дагы абдан жакшы болот да. Эми бул жерде бир аз кеңештер бар журналисттер үчүн. Керек болсо кабыл аласыздар деп ишенем. Журналист сексисттик эмес, гендерге сезимтал тилди колдонууга милдеттүү да. Бул сексисттик тил деген ушул стереотиптерди колдонуу, стереотиптүү сөздөрдү колдонуу, ар түрдүү мисалы жана аял деп баса белгилеп, же болбосо айым деп ушинтип өзүнүн материалдарында ушинтип белгилегендер дагы абдан мындай туура эмес деп эсептелет гендерге сезимтал журналистикада. Анан жынысына карабай булактарга сый урмат менен мамиле жасаш керек. Бул аял, эркек деп бөлбөстөн. Андан кийин журналисттер ушу жабырлануучу, албетте бул жерде гендер темасына сүйлөп атканда биз зомбулук жөнүндө дагы сөз кылышыбыз керек болот да. Анткени бизде көп статистикага деле карасак, ушу үй бүлөлүк зомбулуктан аялдарга карата жасалган зомбулук бул абдан көп пайызды ээлейт да. Өзгөчө пандемия учурунда бул абдан көп өсүп кетти да. Мен азыр статистика эсимде жок, бирок биз муну дагы жасаганбыз. Пандемия учурунда дагы ушу үй бүлөдө зордук зомбулук маселеси абдан көбөйүп кетти да. Ошон үчүн зордук зомбулук темасын чагылдырып жатканда курмандыктын аты жөнүн, анын макулдугусуз ачыктабаганды биз кепилдешибиз керек өзүбүздүн булактарыбызга. Ошондой эле жана мен айтып кеткен жарнамаларда гендердик стереотиптерге жол бербегенге аракет жасашыбыз керек. Бул жарнамалар фоновый жүрө берет да бизде, бирок дайыма эсибизде калат. Өзүңүздөр байкасаңыздар, биз жарнаманы аябай деле маани берип көрбөйбүз, бирок дайыма фоновый жүргөн үчүн биз элесибизде калып турат да. Азыр бир жарнама десе, сөзсүз түрдө сиздин элесиңизге бир жарнама келди болуш керек да. Ошондо деле бир гендердик анализ жүргүзүп көрсөңүз болот өзүңүз. Анан эми ошо жалпыга маалымдоо каражаттарындагы гендердик этика кодекси жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз бул теманын үстүндө дагы көп сурамжылоолорду жүргүзүп көрдүк да. Бизде Кыргызстанда ошо гендердик этика кодекси барбы?
жалпы эле ушу ар бир уюмда, мисалы медиа уюмда же журналистикада депчи. Бирок бул тилекке каршы жок да, атайын жазылган этика кодекси жок. Болгону бизде ушу Кыргыз Республикасынын журналисттеринин этикалык кодекси бар эмеспи? Ошол кодекстин 6-беренесинде ошол жерде гана көрсөтүлөт да, жалпылап расалык, улуттук депчи. Ошол жерде гендердик деген дагы сөз бар. Гендердик, региондук, диний жана социалдык кастыкты пропагандалоо максатында пайдаланбаш керек, жалпыга маалымдоо каражаттарды деген гана пункт бар да. Бирок биз каалайт элек гендерге сезимтал журналистиканы өнүктүрүү үчүн бул мындай ар бир уюмда өзүнүн гендердик этикалык кодекси болсо дегенге умтулушубуз керек экен да. Негизи бул жерде деле айтылып атат да, ушу баардык эле өлкөлөрдө журналисттердин этикалык кодекстери бар. Бирок алардын басымдуусунда жана бизде көрсөтүлгөндөй эле айтылып кетет да, баягы бир гендердик деген пункт менен көрсөтүлүп кетет, бирок атайын документтер жок болгондугу дагы өкүндүрүп жатат да. Биз ошого жетүүбүз абдан маанилүү экендигин биз уже 3 жылдан бери журналисттер менен иштеп келе жатып, ушул нерсени мындай сунуштап баштадык да, эми ушул гендердик этика кодексине жетишибиз керек экен депчи. Эми бул жалпы принциптер, ушул принциптерди карманышыбыз керек. Бул жана жогоруда айтып кеткен эле принциптер медиа уюмдар жана журналисттер аялдар менен эркектердин көз карашын, пикирин чагылдырууда бирдей мүмкүнчүлүк, тең укуктарды бериши керек депчи. Анан медиа уюмдар жана журналисттер гендердик теңдикке умтулушат жана өздөрүнүн аянтчалары аркылуу гендердик стереотиптер менен күрөшөт да. Тескерисинче биз ошол күрөшүшүбүз керек стереотиптер менен. Эми зомбулукту токтотуу жана анын алдын алуудагы жымакалардын орду кандай деген суроого келсек, негизи гендердик зомбулукту чагылдырууда биз жөн эле ушундай зомбулук болду деп эле чагылдырып койгондорду дагы көп көрдүк да. Биз контент анализ жасаганда дагы ошол нерсеге көп жолуктук. Ушундай зомбулук болду, бул жерде үй бүлөсүн мындай кылды, тигиндей кылды деп эле айтып берип коебуз болгон окуянычы. Бирок биз анын чечимдерин, андан кийинки окуя кандай болушу мүмкүн, ошол жабырлануучу өзүн жалгыз сезбеш үчүн биз аларга кандай эме бере алабыз, кандай кеңеш бере алабыз, андан ары биз аны кантип ошол ситуациядан чыгышына жардам бере алабыз деген бир эмпатия менен иштешибиз керек да. Бирок ошол эмпатиянын жоктугу бул ушул биздин зомбулукту токтотуудагы иш алып барганыбызга натыйжа бербей жатат деп ойлойбуз да. Анан ошол жана мен айткандай эле, эгер кайсы бир үй бүлөлүк зомбулук болсо, аны жөн эле чагылдырып койбой, ошо аудиторияга жалпы ошонун алдын алуу жолдорун, анын зомбулук болгондон кийин кандай кадамдарга барыш керек, ошондой маселелерди дагы биз көтөрүп чыгуубуз абдан маанилүү да. Негизи бул жерде көпчүлүк учурда дагы мындай маселе жаралып кетет да. Зомбулук көргөн, бир гендердик зомбулукка учураган же үй бүлөлүк зомбулукка учураган бир курмандыкты чагылдырууда биз аны жеке адам катары ким болгон, ал мурда кандай жүрүш турушта болгон, биз ушуларга көп басым жасап коебуз да. Бирок мындай ошол окуянын болгондугун, анан ошол окуя аны кантип биз алдын алсак болот, кантип чечимдерди келтирсек болот деген суроолордун тегерегинде иш кылбайт экенбиз. Демек, эгерде биз дайыма бул болсо ушул бир эле адамга тиешелүү эмес, бул жалпы коомдун маселеси деген сыяктуу материалдарды чыгарсак, анда биз дагы ушул мамлекетке ушул маселени чечиш керек деген коңгуроону кагып турган болобуз да. Андан кийин дагы мен ушул презентациянын убактысынан пайдаланып, ушул сиздер үчүн пайдалуу болуш керек деп ойлоп атам. Ушул жаңы терминдерди дагы аралаштырып айтып кетейин деп атам. Гендер жаатындагы мүмкүн мындан арыда сиздер материал жасоодо же кийинки тажрыйбаңыздарда колдонуп каласыздар деп. Бул сүрөттөр болсо, ушул кайсы бир Европа өлкөсүндө зомбулукка кабылган жана өлтүрүлгөн аялдардын масштабын көрсөтүү үчүн атайын жасалган ушундай акция болгондо кызыл бут кийимдерди тизип коюп, ушул жерден мындай эле көрсө болот да, канча аял өлтүрүлгөнүнчү. Демек, фемицид деген эмне дегенде, бул ошо фемицид аялдардын өлтүрүлүшү болуп эсептелет да. Мындай окуялар биздин Кыргызстанда дагы орун алып келет. Жана өзүңөр дагы эстеп көрсөңөр болот, биздин жымыкалар ал окуяларды кантип чагылдырышты.
негизи фемицид болсо бул ошо жана мен айткандай аялдардын эркек киши тарабынан өлтүрүлүшү бул эмне үчүн келип чыгат? Анткени ал эркек ошол эркек өлтүргөн эркек өзүн аялдан бийик турам деп сезген үчүн же болбосо кайсы бир деңгээлде стереотиптик көз караштары болгондугу үчүн ушундай кадамдарга барган да. Бирок биз билебиз, эч кимдин өмүрүн алууга укугу жок да, өлтүрүүгө укугу жок. Ар бир адамдын жашоого укуктуу дегенчи. Анан ошо эркек кандай десе, аял ошону аткарыш керек деген түшүнүк калыптанып калган үчүн фемицид жүз берет экен да. Анан фемицид тууралуу биз жазганда эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек да. Демек, фемицид тууралуу жазып атканда, мисалы бир аял киши өлтүрүлсө, ал жөнүндө материал жазып аткан болсок, ал адам ким, аны кандай жаза күтүп жатат деген маселеге, мисалы коомчулук ошол нерсени көп күтөт да. Бирок болсо биз аял ошол өлтүрүлгөн аялга, жертвага биз басым жасашыбыз керек да, аны өлтүргөн адамга эмес. Ошондой эле фемицидтен сенсация жаратпашыбыз керек. Фемицидти бул оор кылмыш деп гана беришибиз керек да. Андан тышкары көпчүлүк учурда медиаларда мындай сөздөр кездешет экен да, биз да муну изилдеп чыкканбыз. Өлгөн, ажал тапкан, күйөөсүнүн колунан ажал тапкан деген сөздөрдү көп колдонушат журналисттерчи. Бирок бул деген фемицид жүз берди да, фемицид болду, демек бул өлтүрүлдү. Демек өлтүрүлсө биз өлтүрүлгөн деп эле жазышыбыз керек да. Бирок мындай этиштер, мындай нейтралдуу этиштер бул ошо кылмышкерди актайт да, кайсы бир деңгээлде актайт. Андан кийинки пункт болсо, бул victim blamingке жол берген сүйлөмдөр, пикирлер жокпу, биз карашыбыз керек. Башка victim blaming деген дагы бир термин. Бул болсо жабырлануучунун өзүн күнөөлөө. Көп эле бизде кездешет. Жабырланган адамдын керек болсо ал кызды өлтүрүп койсо дагы, ошол кызды кайра ал кыз кандай кийим кийген, ал кыз мурда жүрүм туруму кандай болгон, ошол нерселерге көп басым жасап кетет экенбиз да. Ушул нерселерден биз качышыбыз керек. Башкача айтканда, кыздын кийими, жүрүм туруму, жашоо образы, ичип алганы же спирт ичимдигин ичпегени бул болсо зомбулукту эч кандай актабайт. Анан ошондой эле бизде дагы бир материалдарда кездешкен, фемицидти жасаган адамдын кошуна колоңдорунан барып суроо да. Башкача айтканда, бул кылмыш жасаган адам кандай эле, мурда өзүн кандай алып жүрчү эле деп сурапчы. Бул дагы кайсы бир деңгээлде актоо болуп калат экен да. Башкача айтканда, ошол кошунасы же туугандары алат, жашны кайлы жүрчү, биз билбейбиз, бул кандай болуп ошондой болуп калганын деп алар айтышат сөзсүз түрдө. Ал жаман болчу, өшүмчү экен деп айткан учурлар абдан аз да. Бул медиада абдан аз кездешет. Ошон үчүн мисалы эки тараптуу болушубуз керек, биз эки тарапты чагылдырышыбыз керек деген бул фемицидке тиешелүү эмес. Бул жерде өлтүрүлдү, демек адамдын өмүрүн алып койду, демек оор кылмыш катталды. Биз ушун менен гана чектелишибиз керек да. Өлтүрүүчү тууралуу жазсак, эгерде жашы жана канча жолу соттолгону тууралуу эле жазсак болот экен. Андан ашык маалымат алып, анын туугандарынан да интервью алып, кошунасынан интервью алуунун кажети жок. Кызганычтан улам өлтүрдү, ичкилик ичип алып өлтүрдү деген жагдайлар психологиялык жактан ушу өлтүрүүчүнү дагы актайт экен да. Демек, фемицид тууралуу жазууда мунун кереги жок. Мындай нерселерди жасоонун кереги жок. Бул жана мен айтып кеткен нерсе, ушу тең салмактуулук үчүн эки тарапка тең сөз берүү деген принцип фемицидке тиешелүү эмес. Эми иллюстрацияга келсек, фемицид тууралуу чагылдырып жатканда иллюстрацияларда эмнелерди колдонбош керек да? Киши өлтүрүүдө колдонулган куралдар, бычак, балталардын сүрөттөрүн ачыкка чыгарып, кан, өлүк, муштум же болбосо канга боелгон кол сыяктуу постановкаларды жасабаш керек. Соц тармактагы интимдик сүрөттөр, курмандыктын балдарын жана аялдын жалаңач денеси да, мүмкүн ошол өлтүрүлгөн адамдардын сүрөттөрүн чыгарбаш керек. Бул болсо мисал, мындай акылга сыйгыс иллюстрацияларга такыр жол бербеңиз дейт. Бул иллюстрация болсо окулуп жатса керек, ушу адамдын өлтүрүлүшү Примориядагы бир киши өзүнүн сүйлөшкөн кызын
мясорубкага тартып койгон дегенде иллюстрациялык сүрөт катары журналист бул сүрөттү колдонгон да. Бул дагы эң эле акылга сыйгыс нерсе, мындай нерселерди колдонуудан качышыбыз керек. Гендерге сезимтал темаларды чагылдыруу боюнча ушундай болду. Эгер уруксат берсеңиздер, майыптык темасы чагылдыруу боюнча айтайын, андан кийин анан суроолор, ой пикирлер болсо улантсак болот. Майыптык темасын чагылдыруу дагы абдан актуалдуу азыркы учурда. Мен гендерге сезимтал темада мындай өзүм көп тажрыйбаларды топтоп жатам. Бул майыптык темасында бир аз окуп, билим алып, үйрөнүп келе жатабыз да. Бирок эң эмеси биз байкаганыбыз, бул медиалар бул темада көп жазышпайт экен да. Медиалар көп жазышпайт экен. Бул эмне себептен бул темада же качышабы, же билбейм да. Ошол теманы жазууда дагы көп мындай билимдерин дагы жетишсиздигин дагы мындай байкадык. Себеби дегенде элементардуу түрдө ошол терминди колдонууда кайсы терминди туура колдонуш керек, кайсыны колдонбош керек деген дагы маселе келип чыгат экен да. Биз ойлойбуз, ооба биз туура эле айтып атабыз, биз эч кимдин укугун бузган жокпуз, мындай нейтралдуу сөздөрдү колдонуп атабыз деп, бирок мындай жалпы принциптер бар экен, ошол принциптерди колдонуп жүрүшүбүз керек экен. Негизи ушу майыптыгы бар адамдардын темасын эмне үчүн чагылдырышыбыз керек деген суроого келсек, статистиканы карасак, бул акыркы 2015-жыл 2019 жыл арасын караганда эле майыптыгы бар адамдардын саны өскөндөн өсүп эле бара жатат да. Демек биз айтсак болот да, бул бизде өлкөдө калктын санынын кайсы бир процентин майыптыгы бар адамдар түзсө, биз алар түзөт жана алар биздин кайдымки эле коомдун мүчөсү, биз аларды кайдымки эле биз өзүбүзгө окшош жаран катары кабыл алышыбыз керек дегенди түшүндүрөт да. Майыптыгы бар адамдарды ошо коомдун ажырагыс бөлүгү катары кабыл алышыбыз керек. Журналисттер өзүбүз дагы жана аларды эч качан коомдун өзүнчө тобу катары бөлүп көрсөтпөшүбүз керек экен. Майыптыгы бар адамдар тууралуу терс стереотиптерди жараткан материалды дагы жаратпаганга аракет жасашыбыз керек. Негизи майыптыгы бар адамдарды ушу адис катары да, бир баалуу билимдин өзөгү катары, бир ошондой жакшы бир мындай коомго пайда келтире турган инсан катары образдарда, жана гендерге сезимтал образдар деп эдик, ошол сыяктуу эле образдарда бул жерде деле ошол нерсе бар. Кайсы образда берип жатабыз майыптыгы бар адамдарды да, аларды бир аял сезим жаратуучу же болбосо коомдун бир байкуш бөлүгү катары мамиле жасап, ушундай бергенде бул таптакыр туура эмес. Себеби алар дагы бизге окшогон, алар дагы коомдун маанилүү бир катмары. Анан ошондой эле биз майыптыгы бар адамдар үчүн жеткиликтүү чөйрөнү курууга үндөгөн материалдарды даярдашыбыз керек. Жеткиликтүү чөйрө деген эмне? Жеткиликтүү чөйрө деген бул ошо өзүнүн ден соолугундагы өзгөчөлүктөрдү эске алып жасалган шарттар. Мамлекет тарабынан, уюмдар тарабынан жасалган шарттар. Мүмкүн ал пандустар болушу мүмкүн, мүмкүн ал лифттер болушу мүмкүн, брайль шрифти, жаңсоо тили жана башкалар болушу мүмкүн да. Негизи коом бул майыптыгы бар адамдар тууралуу кандай пикирде болуусу керек дегенде, көбүнчөсү бул нерсе көп орун алат экен да, туура эмес деген кызыл жактагычы. Демек, өз алдынча аракет кыла албаган, жардамга муктаж адамдар, алар дарыланууга муктаж дайыма, жана алар оорулуу адамдар деп биз ушинтип эсептейт экенбиз коомчулук. Бирок бул туура эмес. Биз туура багытты алышыбыз керек. Журналист катары дагы, эгер жеткиликтүү чөйрө болсо, жанагы мен айткан жеткиликтүү чөйрө болсо, алар башкалардай эле ушул коомдун турмушуна активдүү катышып, анан коомдун өнүгүшүнө чоң салымын кошо алат да. Эң башкы нерсе ушул. Майыптык темасын чагылдырууда эң башкы нерсе ушул. Себеби биз ушул терминди кантип колдонобуз. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам деген деп жазган туура эмес экен. Жана майып деп жазган туура эмес экен. Биз эң туурасы майыптыгы бар адам деп жазсак, бул абдан туура болот. Ушуну дайыма эсибизге алып алышыбыз керек экен. Эмне үчүн дегенде, бул жерде айтылып атат да, ушу майып деген термин сынга алыныптыр.
жана бул сөздө дискриминациялоо бар экендиги айтылат да. Анан мисалы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген деген термин дагы туура эмес деп эсептешет да. Себеби дегенде эгерде бир адамдын буту сынып калса, ал убактылуу бир гипске орнотуп койгон болсо, бутун анын дагы ден соолугунан убактылуу чектелип жатат да, бир нерсе кылууга. Анан бирок ага деген мамлекет статус бербейт да, майыптыгы бар дегенчи. Ошон үчүн майыптыгы бар адам деп терминди колдонуу, ошентип атоо эң туура аталышы болуп эсептелет. Эми терминдерге келсек, кайсы сөздөр сунуш кылынбайт, ошону эле кайра кантип оңдоп жасасак болот да. Мисалы, коляскага кадалган адам. Муну биз коляска колдонгон адам деп айтышыбыз керек. Дүлөй эмес, кулак угуусу начар адам. Сокур эмес, көзү азиз, көзү көрбөгөн адам. Паралитик дебей, омуртка жаракаты бар адам. Мунжу, чолок, шал деген сөздөрдү колдонбостон, майыптыгы бар адам деп айтышыбыз керек экен. Жана ошондой эле кем акыл дебестен, өнүгүүсү артта калган адам деп колдонушубуз керек экен. Бирок мен өзүм дагы ушул теманы алып, мага тапшырма бергенден кийин көп медиа материалдарды мында карап отуп эле, күнүмдүк эле бир жаңылык сюжеттерден эле мен ушул сөздөрдү кезиктирдим да, кадимкидей. Бир сюжет болот ТВда. Жана ортопедиялык бут кийимдерди жасаган бир уста жөнүндө сөз болот. Ал жерде жана бутунда майтаманы бар балдар келип, анан бут кийим ченетип ошол жерин жасатып кетишет экен да. Ошол жерде журналист айтып атат, оорулуу балдар депчи. Бул жерде бул сөздү мындай колдонуш абдан эле туура эмес болду деп мен эсептедим. Себеби оорулуу балдар деп айтты да. Бул жерде биз айтып атабыз, оорулуу деп мындай ал дагы мындай башкача айтты да, оорулуу бир жеринен мындай оорулуу деп айтты. Мен азыр точно эстебей атам, бирок мага ушунчалык одоно угулду да. Ошон үчүн терминдерди колдонууда абдан мындай аябай көңүл бөлүшүбүз керек экен. Андан ары карасак, анын баласы даун болуп калган деген дагы учурлар көп кездешет экен. Даун дебестен, даун синдрому бар деп айтышыбыз керек. Спорт менен машыккан майыптар деп көп колдонот экен. Майыптыгы бар спортчулар деп колдонушубуз керек. Акыл эси жетишпеген адам деп айтпастан, өнүгүүсү артта калган адам. Эпилептик деп айтпастан, эпилепсиясы бар адам. Же болбосо жин оорулуу, жинди деп айтпастан, психикалык жана эмоционалдык өзгөчөлүгү бар адам деп айтканыбыз туура болот экен. Бирок муну биз мындай өзүбүздүн сөздүгүбүзгө алып алышыбыз керек экен деп ойлоп атам да. Бул сөздөрдүчү сиздер сүрөткө тартып атсаңыздар, аябай эметип атам. Мындай сүйүнүп атам да, тошто аябай керектүү нерсе депчи, мэрия же өздөрү иштеп чыккан адабият экен. Мен деле өтүп көрдүм. Сабагынан аягында сертификат алса болот экен. Журналист KG сайтында атайын сабак бар экен. Ошол сабактан, тренингден өтүп, экзамендерди тапшырып, анан сертификаттарды алса болот экен. Ошол жакта мунун баардыгы тең камтылган экен да. Жакшы. Анан журналист майыптыгы бар адамдарга жеткиликтүү чөйрө керек экендигин билип турушу керек да, журналист. Жеткиликтүү чөйрө бул физикалык, маалыматтык жана коммуникациялык деп үчкө бөлүнөт экен. Алар кайсылар десек, ошо жана мен айтып кеткендей, брайл шрифти, лифттер, пандустар, жаң соо тили, үн чыккан светофорлор жана жеткиликтүү жолдор да. Мунун баардыгы тең ушул майыптыгы бар адамдар үчүн жеткиликтүү чөйрө болуп эсептелет экен. Эми өзүнүн этикети бар экен. Майыптыгы бар адамдар менен баарлашуунун кандай этикети бар, кандай эрежелери бар десек, маектешүү учурунда аны коштоп жүргөн адамга же сурда котормочуга эмес, өзүнө түз кайрылыш керек экен. Башкача айтканда, жанындагы коштоочусу адамына эмес, өзүнө кайрылуу керек экен. Анан кол берип учурашыш керек, сөзсүз түрдө. Мындай кол бербей алыстап туруу, анын колу иштебейт депчи, мисалы ушинтип ойлоодон алыс болуш керек да. Эгер экинчи колу бар, мисалы бир колу иштебесе, ал экинчи колун сунушу мүмкүн да. Анан көрүүсү начар адамдарга сиз барган болсоңуз, мисалы, ошо сиз менен кошо келген адамдарды, жаныңызда кимдер турат, ошонун баардыгын тең тааныштырып коюу абдан маанилүү. Эгер жардам бергиңиз келип атса,
мисалы жардам берейинби деп сураш керек экен. Эгер алардан мындай сурабай туруп эле жардам берип, дароо эле коляскасын сүйрөп, же болбосо колунан алай калып, жетеле калып, ушундай нерсе кылуу туура эмес экен да. Анын коляскасына таянып же коляскасына мынтип кармап туруп, интервью алып атканда ушул нерсе дагы абдан кыжырдантат экен дагы. Анан бул коляска, бул ошол майыптыгы бар адамдын өзүнүн жеке чөйрөсү экендигин биз дайыма билип жүрүшүбүз керек экен да. Бул анын жеке кол тийбес чөйрөсү экендигин билип жүрүшүбүз керек. Ошондой эле сүйлөшүү жагынан кыйынчылыгы бар адам менен баарлашып жаткан болсоңуз, кунт коюп угуш керек, оюн айтып бүтүргөнчө күтүп туруш керек да. Көпчүлүк учурда журналисттер эгер кыйналып сүйлөй албай атса, өзү кошо мындай айтышып кеткен да, сөзүнүн аягына чейин чыгарбастан өзү кошо кошуп жалап сөзүн сүйлөп кеткен да. Бул туура эмес экен. Аны баягы чыдамдуулук менен күтүп, эгер дагы 1-2 ирет кайталап, анан ушинтип сураш керек. Ошондой эле коляска колдонгон адамга барган болсоңуз, көзүбүз биз ал адамдын көзү менен бирдей деңгээлде болушу керек экен, сөзсүз түрдө. Мисалы, биз басып баратабыз, аны менен мындай басып келип турдук, аны менен бирок ал отурса, ылдый отуруп, бирдей көздөрүбүз деңгээлде болуп, анан баарлашууну башташыбыз керек экен. Эгер угуусу начар адам болсо, анын көңүлүн буруу үчүн колуңузду булгап койсоңуз болот, же болбосо далысына таптап, анын көзүнө тике карап так сүйлөшүңүз керек экен да. Бирок көпчүлүк эле угуусу начар адамдар мындай баарын эле эриндеринен окуп биле албастыгын дагы эске алып жүрүшүбүз керек экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жалпылап айта кеткенде бир нерсени айтып коеюн. Бул гендерге сезимтал темаларды, майыптык темаларын чагылдырууда деле биз ушуга жетишибиз керек деп атканыбыз менен биз мындай коллективдүү түрдө бул нерсеге жетишибиз керек экени абдан келип чыкты, маанилүү экендиги. Себеп дегенде журналист өзү ушул нерсенин баарын биринчи түшүнүп билип, өзү гендерге сезимтал болуу үчүн умтулуп, андан кийин материал жазып баштаса, мына ошондо гендерге сезимтал материал чыгат да. Эгерде журналист өзү стереотиптүү көз карашта болсо, бирок редакциясы андан требовать этсе, сен гендерге сезимтал кылып жаз десе, канчалык аракет кылса да чыкпайт экен андайчы. Демек, адам внутренний өзү өзгөрүүдөн башташ керек экен. Биз 3 жылдан бери практика көргөзүп атат. Ушул мындай адам өзү ички өзгөрүүлөрдөн башташ керек. Ал үчүн көптөгөн инструменттер бар экен. Ошол инструменттерди колдонуп, ички өзгөрүүнү баштагандан кийин анан уюмду өзгөртүп, уюмдун ичиндеги жетекчиликти, коллегалары өзгөрүп, анан ошондон кийин жалпы биз ушундай гендерге сезимтал темаларды туура чагылдырып, майыптык темаларды туура чагылдырып калабыз деген үмүтүбүз бар да. Чоң рахмат. Айзада, мен майыптык темасын чагылдыруу боюнча дагы мен бир кошумча айтып кетейин. Бизде көбүнчө журналисттер, мисалы, Кыргызстанда бир майрамдар болсо, Норуз майрамы же шайлоолор болсо, көчөгө чыгып алып, элдерден маектерди ала баштайт да. Мисалы, силердин пикириңер кандай, маанайыңар кандай, ким добуш берген өзүңөрдүн добушуңарды бергени келдиңер, эмне себептен келдиңер, ушундай суроолорду бере баштайт. Ошолордун ичинде, мисалы, майыптыгы бар адам болсо, сөзсүз ошол майыптык темасындагы суроону берет, туурабы? Бул дагы ошо майыптыгы бар адамдарды өзүнчө бир коомго бөлүп, бул дагы дискриминация болуп эсептелинет. Мисалы, эмне үчүн майыптыгы бар адамга адам катары суроо бербейт, сөзсүз майып адам катары суроо берилет да. Бул дагы өтө туура эмес нерсе. Себеби биз аны сен майыптыгың бар адамсың деп ага дагы бир жолу эскертип, аны өзүнчө бир группага бөлүп атабыз да. Ошол себептен суроо бергенде биринчи адам катары суроо бериш керек. Мисалы, силердин маанайыңар кандай, силердин саясий пикириңер кандай, эмне эл көп келиптир, көз карашыңар кандай деп аны адам катары мамиле кылып, адам катары суроо бериш керек. Анда суроолоруңар болсо жооп берели. Гендердик образ дегенде багы реклама, сериалдар айтасыз, макал лакаптардын кандай таасири болот, ошол жөнүндө айтып кетсек болобу? Ооба, биз
бул нерсеге да көп көңүл бурушубуз керек да. Анткени журналистикада дагы макал лакаптарды дагы журналисттер көп колдонгон учурлар дагы көп кездешет да. А макал лакаптарды биз айырмалап иштеп чыкканда стереотиптик макал лакаптардын дагы абдан көптүгү орун алган. Ошон үчүн буларга дагы аябай маани беришибиз керек, талдап чыгыш керек мунун баардыгын тең. Анан бул нерсени мен мындай деп ойлоп атабыз да, биз ошо тренингтердин жыйынтыгында муну ар бир организацияда, медиа уюмда ичине кирип, ошондой эле окутуулар жүргүзүп, ар бир медиа уюмдун катышуучулары үчүн мындай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө аракет жасашыбыз керек экен да. Башкача айтканда стереотиптик макал лакаптар кайсылар, кандай сөз сүйлөмдөрдү колдонуш керек, кайсыларды колдонгонубуз туура эмес болот деп ошолорду талдап чыгуу абдан маанилүү да. Биз жакында ушул сиздин сурооңузга жакында журналисттер үчүн атай чек-лист иштеп чыктык гендердик теманы чагылдырууда. Ошол жерде ошо макалдардын топтомун жасап чыктык. Анын жанында түшүндүрмөлөрүн. Мисалы, кыз жаткан үйдө кыл жатпайт деп коет да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул аял кишинин иши үйдө, жумуш, үйдүн ишин таптаза кармаган, бул аял кишинин өзүнүн милдети деп эсептелинет. Ал эми гендердик теңдикте ошол үйдө жашаган кишинин баардыгынын милдети үйдү тазалоо кармаучу. Бул ушундай туура эмес багыттагы биздин эскирип калган макал лакаптар деп түшүндүрмө беришибиз керек. Андан тышкары мындай дагы макал бар экен. Байтал күлүк салтта жок, катын чечен наркта жок дейт экен. Мисалы, эмне үчүн бизде аял кишилер оратор болот, аял кишилер мугалим болот, презентатор болот, эмне үчүн ал наркта жок болуш керек? Бул дагы туура эмес. Тескерисинче кыз кишини баардык жактан өнүгүүгө колдош керек. Кызга 40 үйдөн тыюу, эмне үчүн тыйыш керек? Кызга 40 үйдөн колдоо көрсөтүш керек, анын кыялдарын, мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга туурабы колдош керек. Ушундай биздин эскирип кеткен макал лакаптарыбыз бар. Ошонун баардыгын топтомун жасап, жанына түшүндүрмөлөрүн айтып койдук. Колдон келсе мындай макал лакаптарды биздин маалыматтарыбызга, биздин материалдарыбызга дээрлик колдонбогон жакшы. Себеби ал каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баары бир адамдын аң сезимине таасир берет, материалдын өзүнө таасир берет. Анткени аны окуган адам аны ойлонуп отурбайт да, бул туура эмес экен же туура экен. Аны түп-түз эле кабыл ала берет дагы, подсознанияга кирет мындайча айтканда. Азыркы сиз келтирген макал лакаптар жалаң кыздарга, аялдарга тиешелүү. Эркектерге, жигиттерге ушундай макал лакаптар барбы чек-листте? Бар, бирок биздин макал лакаптарда көбүнчө мисалы эркектер эл четинде, жоо бетинде деген мындай баатырлык, геройлук ушундай мындай алдыда жүргөн ролдогу макал лакаптар экен да. 70 өнөр аздык кылат деген макал бар дагы. Бардыгы эле эркектер ошол параметрге туура келе албайт да, туурабы? Анан андыктан биздин көп эркектер ошондон депрессия болот, ооруйт, жүрөгү оорулуу болот. Бул гендердик теңдик деген аялдар үчүн эле эмес, эркектердин өзү үчүн дагы абдан пайдалуу нерсе да. Себеби биз стереотип менен жашайбыз да. Ошол стереотип менен сен мындай көп үй бүлөлөрдө сен эркексиңби, үйдө отурасың деп айтышат да. Эмне үчүн эркек эмес? Эркек киши үйдө отурса эмне болуптур? Мисалы, стереотипти жок кылыш керек. Мисалычы, жок кылса тиги киши дагы депрессия болбой калат. Ошон үчүн баардык жагынан бул аял кишилерге эмес, эркек кишилерге дагы пайдалуу нерсе. Турмуш сайтынан Жалабаттан Эмир. Быйыл эрте жазда Сузакта 5 балалуу келин күйөөсүнүн колунан каза тапты. Анткени анын өлүмүнө кызганыч себеп болгон. Анан мен тема коюп атам, Сузакта 5 балалуу келин күйөөсүнүн колунан ажал тапты деп тема коюп атам да. Азыр Айзада же түшүндүрүп берип атат, андай тема койбош керек болчу деген тарыздечи. Анан күйөөсү өлтүргөн деп тема койсок күчөтмө болуп кетпейби? Анан милициядагы тергөө иштери жыйынтыгына чыкмайынча өлтүргөн деп даана баса белгилөө туура эмес деп айтат көп учурда. Анан дагы бир нече критерийлерди белгилеп өттү. Мисалы, кошуналарынан же болбосо экинчи тараптан же окуян көөлөр ошол кошуналарынан маалымат алган, бул бир чети мындай актоо болуп эсептелет депчи. Анан биз окуян көөлөрү катарынан маалымат алып берсек, мындай окурманга жеткиликтүү болот, анан бизге да түшүнүктүү болот да. Экинчи тараптын пикирин алып бермейинче, алар бизди сотко берип коюшу мүмкүн. Ушул маселелерди кантип чечебиз? Анан экинчи суроо, бул темадан сырткары эле, ушул темадан сырткары эле кеңеш катары сурайын деп атам тажрыйбалуу кесиптештерден. Мен жакында ошол ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган бир кыздан маек алып, анын жашоосу тууралуу бир макала жазайын деп атам. Анткени ал ооруну жуктуруп алгандан кийин үй бүлөсү андан баш тартып койгон да. Шаарга келип, ал өз алдынча жашайт, иштейт, бирок өзүнүн ВИЧ статусу бар экенин эч кимге айта албайт. Анан ошонун жашоосу тууралуу берейин деп атам. Мен аны аты жөнүн жаап жашырам.
анткени келишим да ушундай, аны сыр сактайм. Бирок милиция окуянын окшоштуктарына карап, кылмыш ишин козгоп койбойбу. Сайтка макала чыккандан кийин мына ошонун негизинде кылмыш ишин козгоп койбойбу. Анан милиция бизден ошол кыздын аты жөнүн бер, ал коомго мындай коркунуч жаратат же болбосо турмушка чыгып илдетти башка бирөөгө жугузушу мүмкүн деп мындай милиция бизди зордоп эмне кылбайбы? Ачыктагыла деп бизге кайрылбайбы? Жок. Сиз кайсы бир деңгээлде болсо да сиз ошо өзүңүздүн карманыңызга кепилдик беришиңиз керек да. Журналист катары сиз анын сырларын, аты жөнүн, анын анонимдүүлүгүн сактоого кепилдик берсеңиз, аны сактоого укугуңуз бар. Сизге эч ким антип милиция кызматкерлери келип аны ачыктап бер, мындай кыл деп айтууга укугу да жок да. Акыркы суроо да. Последний вопрос. Жооп берип коеюн. Биринчи суроогочу. Жардам катары Биринчи суроосун Айзада. Негизи милиция мындай иштер боюнча бир гана адам жарандын өзүнүн кайрылуусу менен гана иш козгой алат. Өздөрү келип эч кимди такалап Ооба, милиция өзү келбейт да. кайрылбайт да. Ооба. Бир эле ошол маалда гана иш козголот. Башка жерден коркпой эле болсоңуз, анан кийин албетте мындай маселени чыгарып аткандан кийин жеке маалымат сыры деген бар. Ошону так сакташыңыздар керек. Эгер ошол чыгып кетсе, анда ошондо иш козголушу мүмкүн. Урматтуу кесиптештер, биздин убактыбыз бүтүп баратат. Анан акыркы суроого мүмкүнчүлүк берели, ошо менен аяктайлы. Мурун суроо бербегендерден. Сиздин сурооңузга кечирим сурайм, азыр түшкү тамакка чыкканда экөөбүз сүйлөшсөк болот андан ары дагы суроолорубуз болсо. Гүлзат Газиева оштон силер айттыңар да, Айзада биз көптөгөн материалдарды баягы гендердик сезимталдуулукка анализ кылабыз депчи. Менде мындай суроо жаралат да, ошол анализ кылынган материалдар ошол авторлор менен, ЖМК менен бирге отурулуп мындай талданып, алар кайсы жактан мындай мүчүлүштүктү кетирип атканы айтылабы? Бул биринчи, анан экинчиден деги эле ЖМКлар өздөрү биздин материалдарды, мына материалдарды экспертизадан өткөрүп бергилейчи, биз кантип даярдап атыппыз деген мындай суранычтар болобу? Биринчи сурооңузга биз контент анализ жасадык. Бул максаты эмнеде болчу да, контент анализдин? Бул ошо жалпы медиаларда кандай чагылдырылып атат гендерге сезимтал темалар. Аларды биз тилекке каршы ар бир уюм менен отуруп иштөөгө мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды да. Себеби бул баягы жалпы бир мындай картинаны көрүш үчүн гана чыгарылган контент анализ болчу, бирок сиздин айтканыңыз аябай орундуу да. Аны кайра обратный связь менен иштесе абдан жакшы болот да. Жана мен сунуштап жаткан, биз азыр командабыз менен сунуштап жатабыз, муну келечекке каратачы. Ар бир медиа уюмдун өзү менен иштеш керек. Ал медиа уюмдун контент анализин жасап туруп, аны ошого кайра фидбектерди бериш керек депчи. Ушул нерсе абдан маанилүү. Экинчи сурооңуз боюнча жок, сурашпайт андайды. Бирок жанагы эгерде гендердик этика кодекси кабыл алынып калса, анда ошонун ичинде сөзсүз түрдө ошондой пункттар да кошулат. Анан ар бир уюмда мисалы журналистти кабыл алып жатканда договор менен биргеликте аны тиркеп, анан ушундай бир эмелерди, талаптарды койсо, анан ошондо гана бул ишке ашат деп ойлойбуз да. Бирок ар бир медианы ошондой кылып отуруш, бул биз деле бул багытта аябай специалист болуп, биз ошол уюм, именно ушул багытта алып барган уюм эмеспиз да, иш алып барганчы. Ошон үчүн бир кайсы бир долбоордун алкагында жасалышы мүмкүн да. Рахмат. Чоң рахмат Айзада. Анда биз ушул сессиябызды жыйынтыктайлы.